so melodic. This beat rolls through my chest. Everybody nodding, copy came to party. Grab somebody, work your body. Let me see you want to stop. Don't stop. Everybody get on the floor. Bring the party up. We about to get it on. Let me see you want to step. I love it. Want to step. Everybody want to step. We about to get it on. You gonna let them see my nails, hair, hips, heels, 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 nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose, beat, mug, lip, wrist, B-I-P, list, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, with a spin, bitch. Where's my slash and crown? Cause I'm really bitch. I'm so fab, I'm gone with the witty bitch. Y'all 6, 7, 8, 9, I'm a 10 bitch girl. Kubok meniki, konuşa bular seniki. Cengiz meniki, Cengiz seniki. Kubok meniki, kalan seniki. Cengiz meniki, Cengiz seniki. Çanakkale'deki meselelerce basıp algınlardı bu andanısı. Kırmızı dibat sözümde bu geçedi. Eldoranda uyan kalan silerge. Elin aldığında, elin ağzında, elin mandayında, elin bağında. İngiliz'den bugün sen dışına ayrıldın. Eldorandaki mağatin benimken 6 yılda 3 kubak kalgan iken 50 yılda 100 kubak doğururken Tübe şunkurizm dek bilen Antimayra teminde kolluk Kalıptarındır koybuk Yol boğanda pozdu Çengilgin doybuk Jara kagan olorum Bıttığa bergen bol koyduk Ben kalbayman hazır sen kaçsan Korkuksun koyunda sen abdan Kubok meniki Kolça bular seniki Cengiz meniki Cengiz seniki Kubok meniki Kalan seniki Cengiz meniki Cengiz seniki Yeah, yo Jarkan bolsa bularım silerge Yeah degin yo kolum gelse Karab durgun et duranı sıngan Ayın çıkıp uylanı Benim benim bolsam Yo Akima çutar desen Yeah Kolumdu götürgün Yo Gürsatımın ağa Show
Жатыр тусын тұтар мүлігі жалтыр сусын жұтар жан қайда Қалатыр сынса қайнардан Қалатыр түссе қайрадан Бек намысқа тұрар жігіт Мекенімде болам жігіт Эки спикерибиз менен таанышып алдык. Азыр залга столдорду алып келебиз. Оюнду баштайбыз. Булардын бирөөсү утат, бирөөсү утулат. Утуу процесси кандай болот? Жеңүүчүнү тандоо 4 сот бар бүгүнкү күндө. 5-чи сот бул эл. Элдин добуш берүүсүн бүгүнкү күндө онлайн система аркылуу жүргүзөбүз. Аны мен бүгүн оюн бүткөндөн кийин силерге түшүндүрөм. Ошол онлайн система аркылуу шайлоодо кимиси көп добуш алса, ада бир добуш болуп калды деп эсептелет уже. Андан кийинки 4 добуш бизде отурган 4 сот чечет. Сотторду тааныштыра турган болсок, Тилек, Сапар байке, Акыл байке, жашоочу Жомарт. Анан кийин бүгүн утканына ушул жерде отурган буга чейин 2 кубок уткан адамдар чакыруу таштай алабыз. Аласыңар да чареп. Анан кийин ал чакыруу таштагандарды булар өздөрү тандайт. Тандагандыгын кийинчерээк бир жума же 2 жумадан кийин же кийинки дебат шоунун алдында ошого 1-2 жума калганда жарыялайт элге. Интервью болгондо өзү интервью чыгат, ошол интервьюга бул чакырган адам келип оюндун алдында интервью болот. Аны кийинки уюштуруучулар өткөзүш керек эреже боюнча. Анан бүгүн утканына жазалган кубокту беребиз. Ал кубок бүгүн даяр болбой калды, бирок эртең берилет. Ал кубок убактылуу бунун кубогу деп эсептелет. Эгер уткан адамдын эгер дагы 2 оюнду ута турган болсо, ал кубок өмүр бою бунун кубогу болуп эсептелет. Бирок аны утуп койгон адам наамын алып койгон болот. Ошондо наам эч кимге тиеш эмес, бирок кубок анын бир жолу эң күчтүү спикер деген наам алгандыгын далилдеп турат. Эгер бирөө утуп кете турган болсо, ал кубокту өзүнө таандык болуп калса, анда кийинки уюштуруучулар ошол сыяктуу кубок жасаганга милдеттүү. Андан эмесе оюндарды баштайбыз. Теманы арет айткан жоксуң. Тема белгилебиз силерге. Экөөнү эле айткансың сен. YouTube каналында, Кыргыз Дебат Шоу каналында видеонун астында жазылган тема. Эгер аны окуй электер укпагандар болсо, тема бул кандидат күчтүүлөрдүн арасында акыркы болгуча күчтүү эместердин арасында биринчи болгон артык деп эсептейт. Бардыңарга салам достор. Бүгүнкү дебат шоуда көргөнүмө аябай кубанычтамын. Эми баштасак. Бул кандидат күчтүүлөрдүн арасында акыркы болгуча күчтүү эместердин арасында биринчи болгон артык деп эсептейм. Менин оюмча бул резолюцияда Элтуран байке утуш үчүн кандайдыр бир гениалдуу бир нерсени алып чыгыш керек да деген ойдомун. Эми баштасак. Мынакей, азыркы учурда бул теманын актуалдуулугу эмне деген суроо пайда болот да. Эмне үчүн биз
ушул күчтүүлөрдүн арасынан биринчи болгонду, күчтүүлөрдүн арасынан акыркы болгонду же болбосо күчтүү эместердин арасынан биринчи болгонду тандашыбыз керек деген суроо пайда болот. Актуалдуулугу эмнеде? Биз деген эки коомдогу эки башка адамды салыштырган жерибиз жок. Бүгүнкү күндөгү бир адамды салыштырып атабыз. Мисалы мен Акимай. Акимай келет дагы бир коомдун алдында тандоо турат. Менин тандоом бар. Мен деген азыр барып күчтүү эместердин коомуна барып туруп эле лидер боло алам. Башкача айтканда алдыңкы кишиси болуп. Же болбосо күчтүүлөрдүн арасына барып акыркы же болбосо аутсайдер боло алам деген тандоо алдында турам да. Эми бүгүнкү актуалдуулук ушунда. Эмне үчүн себеп дегенде күнүгө адамдар тандоо алдында турат. Кайсынысына барыш керек? Кайсынысына барсам мен өзүмө жакшы болот, коомго жакшы болот жана келечегим үчүн жакшы болот. Ушул критерийлер боюнча мен оценивать этем. Эми кеттик. Эң алгач эле ачкыч сөздөр киргизейин. Күчтүүлөр жана күчтүү эместер деген кимдер? Бул коом. Коом кандай болушу мүмкүн? Бул мектеп болушу мүмкүн. Мектепте кандайдыр бир жакшы окугандар менен жаман окугандар, же болбосо университеттеги ошолор, же бизнесте болушу мүмкүн. Мисалы, күчтүү бизнес менен күчтүү эмес бизнести салыштырып атасыздар бүгүнкү күндө. Же күчтүү мамлекет менен күчтүү эмес мамлекетти салыштырып атабыз. Кийинкиси, биринчи жана акыркы деген түшүнүктү кандай колдонобуз? Бүгүн биз жөн гана акылдуу, жөн гана башкалардан акылдуураак же болбосо жөндөмүнөн алсызыраак эле адамдар салыштырган жерибиз жок. Анда бул резолюциянын маңызы жоголуп кетет. Ошого байланыштуу бул адам, биринчи болгон адам лидер болуш керек деп ойнойбуз бүгүнкү күндө. Биринчи адам лидер, акыркы адам аутсайдер деп ойнойбуз да, башкача айтканда. Эми артык жакшы деген эмне? Артык жакшы деген бул артык деген өзү жакшы деген түшүндүрөт да. Мисалы, мен үчүн эмне артык болсо, бул жакшы, мен үчүн жакшы дегенде. Эми ушул артык дегенге суроо пайда болот. Мен артык деп атпайбы, ушул ким үчүн артык, ким үчүн жакшы? Биз бул жерден 3 факторду алып атам. Биринчиден жеке адам, экинчиден коом, үчүнчүдөн келечек. Ушул 3 фактор үчүн жакшы болот. Эгерде мен ушуну далилдеп берсем, күчтүү эместердин лидери болсом, мен үчүн жеке адам катары мага жакшы болот экен, коомго жакшы болот экен. Менин коомума мен лидермин да, алдымдагы отургандарга. Андан тышкары менин келечегиме же болбосо коомдун келечегине жакшы болот экен. Эми ушул жерден баштайлы. Эмне үчүн жеке адамга жакшы болот? Мисалы, мен Акимай катары аутсайдер болбой эле лидер болууну тандай турган болсом, мен үчүн жакшы. Эмнеге? Мен биринчиден моралдык жана психикалык жактан өзүмдү орусча айтканда удовлетворенный сезем. Тескерисинче, эгерде мен бул жерден аутсайдер боло турган болсом, мен андай сезбейм, анткени мени басмырлашат. Мени прям айтпаса деле уже билинип турат. Менден башкалардын бардыгы жакшы болуп атса, менден кыйын болуп атса, мен өзүмдү өзүм басмырлай берем. Самооценкам дагы ошондой деңгээлде болот деген нерсени түшүндүрөт. Ал эми экинчи учурда мени эч ким басмырлабайт. Бардыгы мени жакшы көрөт. Мектепте болсо, мисалы, бардыгы менден тапшырма сурашат, кеңеш сурашат, менде кандайдыр бир авторитет жана уважение пайда болот да. Демек, бул жерде моралдык жана психикалык состоянием жакшы болот. Экинчиден, коом үчүн эмнеге жакшы? Мен кайсыл коомго кирсем, мен коомго көбүрөөк пайда алып келе алам, коомго көбүрөөк салым кошо алам деген суроого жооп берип атам. Эгерде мен лидер боло турган болсом, мен ал коомго кошкон салымым көбүрөөк болот деп атам. Нежели если мен аутсайдер болсам, эмне үчүн бул чындык? Бул чындык анткени аутсайдерлер качан бир компанияга болобу же болбосо бир мектепте болобу, ага пайда алып келет. Аутсайдер бир гана өзүнө гана пайда алып келет. Күчтүүлөрдүн арасында жүргөн аутсайдер өзүнө гана пайда алып келет дагы, өзүн гана ойлоп, өзү гана өсөт. А бирок күчтүү эместердин арасында жүргөн лидер ошол коомуна пайда алып келет. Кантип? Ал күчтүү болуп атат башкалардан. Демек, ал өзүнүн билимин, өзүнүн жөндөмдүүлүгүн бөлүшүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Демек, мисалы, мен буну НПО менен алат экенмин да. НПОдо иштей турган болсо, менин өзүмдүн компаниям бар. Жеке компания, бул күчтүү эмес компания, салыштырмалуу Google менен. Анан менин салымым дүйнөгө болгон, коомго болгон салымым бул жерде көбүрөөк болуп атат, нежели Google'дун эң ылдыйкы аутсайдер болуп иштеген сотрудникине караганда. Демек, бул жерде биз коомго кошкон салым көбүрөөк деген нерсе боюнча айтып атам. Эми бул жерден кийинкиси келечек деп атам да, үчүнчү. Келечекке кандай пайда алып келет? Менин коомго кошкон салымым 15 секунда. Менин коомго кошкон салымым келечекке таасир этет. Бул жерден мен салымды момча эле кошуп атам. Мен тарыхта каламынбы? Google'дун тарыхында каламынбы? Жок, калбаймын. А эгерде мен лидер болуп туруп эле өзүм компанияны түптөсөм, хоть кичинекей компания болсо дагы Кыргыз концепттин башчысы же болбосо Travel Бирбалянын башчысы деген атта калып атам тарыхтачы. Кичинекей тарых болсо да калып атам. Ошол менен лидер болгон жакшыраак. Азыр кандидат президентке суроо берет. Президенттин жооп берүү убактысы 2 минута.
Чоң рахмат. Мен биринчи суроо мындай да, адам баласынын негизи элечи жашоосунун алгоритми кандай? Төрөлүп өлгөндөн башка. Адам баласынын жашоосунун алгоритми кандай болот? Бул суроо канчалык деңгээлде биздин эмеге тиешелисин бар экен азырынча көрбөй турам, бирок негизи адам баласынын жашоо алгоритми кандай болот? Адам төрөлөт. Андан башка алгоритм эмне? Төрөлүп өлгөндөн башка алгоритм эмне? Менин оюмча алгоритм болсо адам төрөлөт, өсөт, өскөндөн кийин иштейт, иштеп салым киргизет, салым кошот, коомго болобу, мамлекетине болобу, үй бүлөсүнө болобу, өзүнө болобу. Андан кийин ошол салымды киргизүү менен тарыхта калуу бул адамдын кандайдыр бир эң негизги миссияларынын бири, тарыхта калуу. Анан ошондон кийин адам өлөт. Рахмат. Кийинки суроо мындай болчу да, биз айтып атат да, мен коомго неметмекмин, мен көрө албайт болчумун, башкаларды мен жеңе албайт дедим да. Демек ошондо силердин айтып аткан адамдар мындай сүрөттөп карап турган болсок, бул көрө албас, ичи таар адам да. Ушундай адам кантип коомго салым кошо алат? Эмне үчүн көрө албасын чыкат? Силердин айтымыңар боюнча болот. Эмне үчүн ичи таар? Силердин айтымыңар боюнча. Ошол кайсыл? Мисалы үчүн ичи таар эмес адам болсо, башкалардын жеңишин көрө алат да. Жана мен жеңилдим дейт дайымачы. Мен жеңиле албайм, мени басмалаганды көтөрө албаган адам, дайыма эле мен деп турсун деген адам бул ичи таар болот да сөзсүз түрдө. Себеби дегенде ошол эмесин Мен көрө албагандык жөнүндө сөз деле болгон жок. Эмне үчүн? Анткени качан адам өзүнүн тарелкасында болбогон коомго түшкөндө өзүн дайыма жаман сезет. Анан кийин качан кийинки суроо мындай да, түшүнөм муну. Эми кийинки суроомда мен коомго аябай чоң салым кошмокмун, тинтмекмин дейт да. Эми ушул адам өзүнүн коомуна кандай салым кошот, аларды көрө албаса? Эгер алардын арасында бирөө силерден өспөсө эмне кыласыңар аны? Ал лидер, туурабы? Ал башкалардан жакшыраак адам болот. Анан кийин ал канча анын алдындагы адамдар, алсыз адамдар канча өскөн сайын лидер дагы ошончо өсөт деген нерсе. Түшүндүм. Кийинки суроо мындай да, баары мени жакшы көрөт дейт да. Мисалы үчүн мага баары мени критикалап турганы, баары элтра мындай, элтра тиңдей деген мага жагат да. Бунун эмнеси ал? Мен даже сиз боюнча айткым келет. Сизге деле сизди жаман адам деп чын жүрөктөн эсептегени жакпайт. Эч бир адамга жакпайт. Балким сизге айта берет тамашалашып, элтиран жамансың, сен начар адамсың, болбогон адамсың депчи, бирок сиз билесиз, сизди эч ким жаман эсептебейт. Президенттин 2 мүнөт убактысы бүттү. Эми өзүнүн конструктивдүү речи үчүн кандидатты чакырабыз. Сизге берилген убакыт 6 минут, бирок эгер даярданууга убакыт керек десеңиз, убакыт алсаңыз болот. Сиздин убактыңыз биринчи сөзүңүздөн кийин башталат. Дагы бир жолу баардыгыңарга салам. Эң негизги айтып жүргөн нерсе, дебат жолго ушу биринчилерден болуп ойноп аткан аябай кубанычтамын. Угулат баарыңарга. Эми достор, мындай да, бүгүнкү күндө Акимайдын линиясын биз мындай деп карашыбыз керек да. Бул бир тараптуу линия, бул бир тараптуу линия эч качан мындай кандай десем, жакшы нерсе бербейт да. Эмне үчүн? Башынан баштап өтөлү да. Бүгүнкү кезекте менин баалуулугум же болбосо критериим дейт да. Менин келечегимди жакшы болот дейт. Андан эң жакшы бирде мындай кызыктуу нерсеси, ошол келечеги өзү ушундай адам болотса, кантип жакшы болот экенин бизге түшүндүрүп берип атат да. Эмне себептен? Себеби дегенде, бизде тема боюнча алатыран болсок, бизде бир адам турат. Бир адамдын тандоосу бар. Либо күчтүүлөр жакка отуруп акыркысы болот, же болбосо алсыздардын арасында отуруп биринчи болот да. Эми ушул жерден эгерде ал адам слабый жакта тандалып отурган болсо, биз аны мындай деп элестетишибиз керек да. Ал адам дальше өскүсү келбейт, өзүн реализация кылгысы келбейт, ошол себептен ал слабый жакка баргысы келип атат да. Эми ушул жерде бир кичинекей тонкий нерсе бар да. Өзүн өскүсү келбеген, өскүсү каалабаган адам башкаларга кантип пайда келтирет жана коомду кантип жакшы кыла алат. Ооба, туура. Өзүнүн бир тараптуу ою үчүн кандайдыр бир деңгээлде жакшы болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө бизде резолюцияга алып келе турган болсок, бул кандайдыр бир деңгээлде мындай актуалдуулук көп болуп калат да. Бүгүнкү күндө мен мындай деген статуско бергим келип атат да. Адамдын жашоосунун алгоритми десем, тигиндей мындай айтты да, өсүү, бирок бир жакшы нерсе айтты. Менин бүгүнкү статуско мындай демекчимин да, адамдын өзүн өзү эң биринчи кезекте бул өнүктүрүшү керек. Мен статуском бүгүнкү самореализация болмокчу да. Эмне себептен мен эгерде ушуну колдонуп кеткенде утуп кетем. Адам баласы төрөлгөндөн кийин жана ушундай бир нерсе кылгандан мурда адам дайыма издениши керек. Себеби дегенде биздин аң сезим бир учурда эч качан турбаш керек. Адам эгерде бир учурда аң сезимде туруп калыптыр, же болбосо Акимай айткандай бир жерге келип туруп, болду мен күчтүүмүн, мени баары жакшы көрөт, мени баары акыл насаат сурашат десе, ал уже өспөй калды дегендеги да. Эмне себептен ал уже өспөй калды? Себеби деген ал уже бар нерсесине уже ыраазы, андан чыккан, андан өйдөнү көрө албай жатат. Демек андан өйдөнү көрө албай жатса, ал сөзсүз түрдө өспөй калды деген нерсе да. Эми ушул жерден мен
мисалдар менен айтып берейин да. Менин жашоом жакшы болот, мени баары жакшы көрөт. Анан дагы бир аябай жакшы нерсе бул жерде адамдын жашоосунун маңызы бар туурабы? Элементарный эле ушул учурда бир жашоосунун маңызы болот да. Ошол маңызда дайыма эле сен дайыма эле сен деп турса, сен өспөсөң, сен алдыңдагылардын ушундай келесоо болсо, ошол жашоонун маңызы канчалык деңгээлде башкалар үчүн же болбосо сен келечегиң үчүн маанилүү болуп берет. Биз айтып атпайбы? Ал эч кандай маанини деле бере албайт. Эмне үчүн? Себеби деген сен өскөн жоксуң, сен алдыңдагылар дагы өскөн жок да. Андан тышкары мисалдар менен ойнойт да. Мен Google'да кичинекей бир неме иштечи, мен башка бир компанияны ачып алып туруп иштеп туруп, тарыхта мынтип калып кеткенин жакшы дейт да. Урматтуу достор, эгерде силер ошентип турган болсо, силер тарыхта жашап менен калбайсыңар. Мен бир нерсени кылдыртпай койгон башка бир адамга деген ат менен калышкан мүмкүн, бирок жашап менен калбайсыңар. Эми жөнөкөй мисалдар дагы өтөйлү да, ушинтип слабый жакты тандап кетип калган. Баарыбыз эле футбол жакшы көрөбүз туурабы? Футболдо Неймарды баарыңар тааныйсыңарбы? Баарыңар тааныйсыңар, Мынакей экинчи Месси, мынакей алтын топту алат, мынакей күчтүү оюнчу деп атканда, ал эмне кылды? Ушундай көрө албастыгынын, ичи тардыгынын, өзүнүн популярдуулугун бөлгүсү келбей, мен деп турсун деген неменин идеология менен БСЖга кетип калды. Натыйжада эмне болду? Же алтын топту албады, өзүн жакшы көргөн жана мен деген эгосу өсүп кетти. Натыйжада өзүнүн эгосун канааттандырып жүрө берет, өзүнүн стабилярдын алдында күчтүү болуп жүрө берет, бирок дүйнөдө аты болсо эмне болот? Ал өспөй калган өсчү бала болчу, жалко дейт да. Эгерде өзүнүн күчтүү Барселонада жүрө берсе эмне болот эле? Месси эртең картаймак. Андан күчтүүрөөк ким бар эле? Неймар келмек болчу. Неймар дагы алдыга жакшыраак болуп өсөт беле? Сөзсүз түрдө өсмөк. Эмне себептен? Себеби дегенде Месси айтмак болчу. Мындай кылсаң мындай болот, мындай кылсаң мындай болот деп. Ошонун натыйжасында Неймар мынакей өзүн самореализациясын жүргүзүп, өзүн өнүктүрмөк. Башкача айтканда өзүн өнүктүрүү менен биргеликте дүйнөдөгү акыртып күчтүү адамдар катарына кирмек деген айткыбыз келип атат да. Биз айткыбыз келип атат. Ошол себептен эч качан алсыздардын катарына эмес, күчтүүлөрдүн катарына киргениңде сен дайыма ийгиликке жетесиң. Ооба, туура, өзүң күчтүүлөрдүн арасында ийгиликке жетпешиң мүмкүн, бирок өзүң үчүн кийин балаңа дагы айтканга дагы мен мынакей молга жеттим деген туралат да. Ошол себептен биз айтып атабыз да, алсыздардын башында болгончо күчтүүлөрдүн арасында болсо, силер көбүрөөк ийгиликке жетесиңер. Балки биринчи болбошуңар мүмкүн, бирок жашоодогу эң негизги баалуулуктарыңарды силер ошондо табасыңар. Жашоонун маңызы, кызыгы, ошондо силерден келип туруп, бирөө келип туруп силерден акыл-насатты чын жүрөгүнөн сурайт. Силер дагы чын жүрөгүңөр менен айтып бере аласыңар. Мен митип көрүшкөм, мен бул нерсеге митип аракет кылган болчумун. Мен жөн эле келдим, мынакей отурдум дебейсиңер да. Көрүп атабызбы? Ушул самореализация бизге бүгүнкү күндө эң керектүүсү болуп жатат да. Андан кийинки мындай болуп атат да. Булар Акимайда дагы бир неме, дагы бир кызыктай бир нерсе бар да. Менин келечегим жакшы болот дейт да, бирок ошол эле учурда дагы бир момент калып кетип атат. Эгерде мен окубасам, мен кантип өсүп кете алам? Мен өзүмдүн стабилярыммен өсүп кетип, ошонун деңгээлине кайра деңгээл түшүп кетеби же көтөрүлүп кетеби? Ушуга да кийинки суроону жооп берип койсо жакшы болмок да. Себеби дегенде, менин оюмда, менин сөзүмдө, эгерде адам өспөй өзүнүн алсыздар менен жүрө берсе, анын деңгээли көтөрүлбөй эле, наоборот түшүп кетет деп билем да. Эмне себептен? Себеби дегенде ал жерде эч кандай изденүү болбойт да. Андан кийинки нерсе дагы бир момент. Бизде мындай атат да, жашоонун маңызы бар. Ошол жашоонун маңызында сага таттуу болуш үчүн кандай болуш керек? Сен качан өзүңдүн каталарыңды биле алганда, сен ошол каталарыңа бир нерсени жарата алганда, сен бир нерсени сезип, жашоонун маңызын эметип, мага ушул опыт болот, мага ушул тажрыйба болот деп туруп, ошол нерсени бөлүшкөнгө, мындай бөлүшө аласың деген келип атат да. Бул нерсе адам жашоосунда эмне себептен маанилүү? Себеби дегенде, ушул адамдын жашоосунда башкаларга берүүчү сабак, анан өзүн өнүктүргүсү келген эң негизги кадамдардын бири болуп эсептелет да. Ошондон сен кимден үйрөнөсүң? Өзүңнүн күчтүүлөрдөн гана үйрөнөсүң. Өзүңөн эгерде адам алсыз болсо, сен аны эч убакта үйрөнө албайсың. Аны эмне үчүн мен айтып бердим, мен Неймар менен сонун мисал кылып бердим. Анан да башында айтып атканда, теманы айтып атканда мен уламсай тамашалап аткан болчумун да. Ошондо тема мындай болуп турбайбы деп, кашкырлардын арасында жөн эле жүрө бергенче шакалдары биринчи болгон жакшы турбайбы деп айткан го. Ошондо меш кылып аткан болчу. Бирок чын-чынына келгенде жаш ушундай болуп калат экен да. Сен лучше кашкыр бол, канчачысы болсо айырмасы жок. Бирок эң негизгиси шакал болбо дейт элем да. Түшүндүк э? Ошол сиз айтып жаткан күчтүүлөрдүн арасындагы алсыз адам, эң ылдый жагында турган. Ошонун кыялы эмне? Ошол коомдо же болбосо күчтүүлөрдүн арасында жүрөт да, бул эң алсыз адам. Анын кыялы же болбосо эң аякы чекити точкасы эмне? Анын эң негизги точкасы мындай да. Мен өзүмдү дагы алдыгараак өнүктүрөйүн. Ошол адамга окшош болбосом дагы ошондой болгонго аракет кылайын. Кыял ушундай болот да. Себеби дегенде ал чындап ошол адам менен мындай подражать этип тура алат да. Бир нерсе сабак алганга үйрөнүп тура алат да. Жок, мындай сиз түшүнбөй калдыңыз. Бир коом бар. Коомдун бир, допустим, корпорация да, Google же Microsoft. Ошол корпорациянын эң ылдый сотруднигинин кыялы эмне? Кыялы ким болуш же, эмне болуш, кандай? Жакшы тура. Анын эң негизги немеси повышенияга кетүү. Анан ушул жерден эметип койдук. Кийинкиси лидер деген сынабыңызча ким? Лидер деген менин оюмча бул дайыма өзүн өнүктүрүп турган адам да.
Себеби дегенде адам өзүн өнүктүрүп турбаса ал эч убакта лидер болбойт. Демек лидер деген бул жакшы адам бекен же жаман адам бекен? Эми ичи таар көрө албастар үчүн ал лидер дайыма жаман адам да. Себеби дегенде ичи таар адам ага эч убакта жетпейт да. А лидерди баалагандар, чындап өскүсү келген, өзүн өнүктүрүп турган адамдар үчүн лидер дайыма жакшы адам боюнча кала берет да. Демек жок, лидер өзү кандай адам экен? Жакшы. Суроолор бүттү. Рахмат. Эки спикерди карама каршы суроолорго чакырып алабыз. Президентте жооп берүү мүмкүнчүлүгү 6 жолу жооп берет, кандидат 5 жолу жооп берет. Ар бир жооп берүүңөрдүн убактысы 1 минутадан. Ал эми биринчи суроону президент берип баштайт. Бирден минутта. Жооп берүү минутасы чектелбеген, бирок суроо берүү минутасы чектелбеген, бирок жооп берүү минутасы ар бириңерге ар бир суроого 1 минутадан. Адам кайсыл учурда өнүгөт? Качан ал бирөөдөн сабак алып, бирөөгө мектепке барып аткандабы, же ушинтип аткандабы, же болбосо адам өзү бирөөнү үйрөтүп атканда өнүгөбү? Аябай жакшы суроо да. Адам качан өнүгөт меселеге айтып берейинби? Адам дайыма өзүнүн күчтүүлөрүнүн арасында болуп жүргөндө ал улам сайын жаңы нерселерди алат да. Мен айтпай элемин ал ошону алгандан кийин эмнени ошондой кылып колдонот деп. Может жакшыраак кылып колдонот. Себеби дегенде ал ошодон эмнени үйрөнүп атат, өзү билбеген нерселерге билген нерсени кошуп туруп жакшыраак нерсе ойлоп таап атат да. Мен ошон үчүн айтам, адам дайыма адамдан үйрөнгөндө адам жакшыраак өнүгөт. Себеби дегенде адамга китептер, тигилер, булар курс, лекция дейбиз, бирок адамдын эң негизги мындай сүйлөшкөндө маалыматты көбүрөөк алчу, сабакты көп алчу адам бул дайыма адам болуп кала берет да. Эми кандидаттан президентке суроо. Мен суроо мындай болмокчу да. Эмне себептен аң сезимди биз өнүктүрүшүбүз керек? Эмне себептен аң сезимге дайыма өнүгүү керек болуп турат? Аң сезимге өнүгүү керек, анткени качан адам өнүксө, адам ийгиликке жете алат. Качан адам өнүксө, ийгиликке жетет. Демек, адамдын эмне үчүн адам өнүгөт? Адам ийгиликке жетиш үчүн өнүгөт. Адам лидер болуш үчүн өнүгөт. Адам бир компанияны башкарыш үчүн же болбосо бир жерден жогорку даражага жетип, аны бардыгы сыйлаш үчүн өнүгөт адамчы. Жөндөн жогон өнүккөн жери жок. Ооба, ал деген түшсүн. Бир күчтүүлөр колуна түшсүн, бирок анын конечный цели эмне болот? Конечный цели лидерство. Акыры аяга келип, ошол алсыздын кыялы кайта эле мен айтып аткан лидер болот. Алсыз лидер болууну кыялданат. Кандидаттан президентке суроо. Кандидаттан. Президентте кандидат калат. Кайсыл учурда адам көбүрөөк салым кошо алат? Качан адам дайыма алып аткандабы же берип аткандабы? Мисалы мен азыр студентмин да. Мен университетте окуп атканда көбүрөөк коомго салым кошо аламбы же мен окуучуларды бир потокту окутуп атканда көбүрөөк салым кошо аламбы коомго? Линия кандай болсо суроо деле ушундай болуп калды негизи келгендечи. Адам коомго качан салым кошот айтайынбы? Адам чындап өзүн өнүктүрүп алып, элементарный лидер болгонго чейинчи бир нерсени билип калып туруп, анан кийин окутса, адам ошондой салым кошулат да. Адам чыныгы адам качан салым кошот дегенде бул биринчи билим алуусунда адам коомго салым кошот дейт. Эмне себептен? Себеби дегенде билимдүү адам коомдо болсо, ал коомду дайыма жакшылыкка чакырат да. Көрдүкпү? Ошо экөө бири бирине байланып турат. Мен суроо бере берейинби? Ол кандидаттан президент. Мен суроом мындай болмокчу да. Сенин линияңда мындай болуп атат да. Мен коом жакшы болмок, мен дайыма эле лидер болмокмун, мен тигилмекмин, үмүттөнбөйт да. Мындай ой келбейби? Мисалы сен линияңда өзүң көрө албастык болуп атсаң, ичиң таар болуп атса, сенин компания кулап калбайбы? Тиги немелер, сотрудниктер бул менден мыкты болуш керек деп көрө албайбы? Бул жерден көрө албастык деген нерсени сиз ойлоп таап алдыңыз да, өзүңүзчөчү. Мен көрө албастык, качан адам эмеге түшкөндө, мен жөн гана мындай кылдым. Бир чөйрөгө түшөт да адамчы, өзүнүн күчтүү адамдардын чөйрөсүнө түшкөндө ага просто дискомфортно. Эмне үчүн? Анткени баары андан кыйын. Эч бир адамга бул аутсайдер болгон чувство эч кимге жакпайт. Анан айтып атам, бул көрө албастык эмес. Жөн гана адам ойлонуп атат. Азыр мен жетиширлик деңгээлимдеги билим бар экен, буларга салыштырмалуу мен акылдуураак экенмин. Демек, эгерде мен бул жактын лидери болсом, мен буларга деген үйрөтүү менен өзүм дагы өсүп атам.
Андан тышкары булар да койсо атат. Анан бул жерден конкуренция деген дагы бар да. Анткени мен бир гана коомдун ичинде конкуренция боло бербестен, коомдун ичинде гана конкуренция болбостон, мен башка коомдор менен уже конкурировать этем. Анткени мен лидермин. Мен лидер болуп туруп эле бир коомдун лидери болуп башка коом менен конкуренциялайм. Кандидаттан президентке суроо. Президенттен кандидатка. Кайсыл адам эгоист, өзүн ойлоп, кандайдыр бир билим алып же болбосо өнүгүүнү гана ойлогон адам эгоист болобу же болбосо башка бирөөлөргө билимди берүүнү самаган адам, башка бирөөлөрдү өнүктүрүүнү, салым кошууну самаган адам эгоист болот. Кайсысы альтруист, кайсысы эгоист? Суроо дагы да жанагындай эле линия суроо дагы да ушундай да. Мына карасаңар, бул мага мындай суроо берип атат да. Адам коомго бир нерсени, бирөө башка бирөөлөргө бир нерсени үйрөткөндө эгоист болобу, же болбосо өзү окуганда дейсиңби, өзү окуганда только эгоист болобу? Бул суроодо негизи биз мынтип билишибиз керек, кайсынысы эгоист, кайсынысы эгоист эмес деп. Мындай карап келгенде кандайдыр бир деңгээлде экөө тең эгоист болушу мүмкүн. Себеби дегенде бирөө бир нерсени билип алып, ошо башкаларга үйрөткүсү келип атат. А бирөө болсо өзү эле үйрөнгүсү келип атат да. А менин линиямда мен жакшырак кылып айтып берип атам. Эгерде адам күчтүүлөрдүн коомуна кошулса, ал күчтүүлөрдөн үйрөнгөнүн өзүнүн алсыздарга айтып берип турат, болду бүттү. Эмне себептен ал айтып берип турат? Себеби дегенде ал адам аны бирөөдөн алган, демек ал салттуу түрдө ал аны бирөөгө бериш керек болот да. Элементарный бизде дебатта биз таричоктордон үйдөнөбүз бекер. Анан наючокторго кайра бекерден өтүп беребиз. Жана ошол үчүн биз эч ким күчтүү же алсыз деп эметпейт, туурабы? Биз баарыбыз тең кандайдыр бир деңгээлде эгоистпиз. Бирок биз эгоисттик жолго эметпейбиз. Себеби дегенде өнүгүүнү биз баарыбыз каалайбыз, Эгер суроолор болсо улантайлы, суроолор бар жок болсо. Суроолор барбы кандидаттан президентке? суроо бар. Менде мындай суроо да. Адам жашоосунда дайыма эле бир кандайдыр бир баалуулук болуш керек да. Менин жашоомдо, менин учурумда мендеги баалуулук неме болуп атат да? Эң негизгиси бул өнүгүү, көбүрөөк билүү, алдыга жылуу болуп атат да. Ушул нерсе эмне себептен ушул линия, сенин линияң ута албайт? Бул линия менин линиямды эмне үчүн ута албайт? Анткени сиздин линияңыздагы адам бул көбүнчө өзүн гана ойлоп жатат да. Сиз аны жаңы эле өзүңүз кошуп койдуңуз, башка бирөөлөр үйрөтөт деп, но это не факт. Үйрөтүшү мүмкүн деле эмес. Эмне үчүн? Анткени ал лидер эмес. Лидер эмес адамды угушпайт эле да. Бул бир. Экинчиден, менин айтып жаткан оюм кандай болот? Эмне үчүн ута албайт? Эмне үчүн меники перевешивает? Анткени менин айтып жаткан салымым, коомго кошулган салым сизден жеке адамга караганда көбүрөөк болуп атат. Мен коомго көбүрөөк нерсени берип атам. Бир эле жеке адам өзү өнүгүп кеткен жери жок могул жерденчи. Анан дагы эмне үчүн дегенде, сиз алсыз адамдын кыялы лидер болуу. Алсыз адамдын кыялы лидер болуп жаткандан кийин сиз логически мени критикалай албашыңыз керек. Анткени мен уже лидер болуп атам. Демек менде уже ушул нерсе бар. Анан мен ушул коом менен гана чектелип калбастан, башка коомдор менен дагы конкурировать этип, өнүгүп өсүп кете алам. Рахмат. Президенттен кандидатка суроо, эгер болсо. Кайсыл учурда эки коом турат, эки коомдун кайсыл учурунда адам өзүнө көбүрөөк жоопкерчиликти алып атат. Көбүрөөк жоопкерчиликти алуу менен адам кандайдыр бир көбүрөөк жакшылыкты кылып атат деген түшүндүрөт да? Жок, мындай жоопкерчиликти алып атат. Жоопкерчиликти алганы менен ал ошондой деңгээлде иштеп атат, анан ошондой деңгээлде салым кошуп атат. Кайсыл учурда жоопкерчилик? Азыр ушундай суроо, типа, сенин коомуңда, менин коомумда кимиздин көбү жоопкерчилик көбүрөөк болуп атат, Мен мындай деп айтат элем да, туура, Акимайга сезилип атышы мүмкүн, мен лидермен, мен анда алсыз кишилер иштеп атса, мен ошого жоопкерчиликтүүмүн депчи. Чын-чынында ал жоопкерчиликке деле кирбейт. Эмне себептен? Себеби дегенде сен алардын тагдырын мойнуңа алып алган менен аларды келе согуп атасың да. Мен учурумда жоопкерчилик эмне себептен көп? Эмне үчүн көп? Себеби дегенде мен эч нерседен коркпой эле, басмырлангандан коркпой эле, мен жоопкерчиликтүү түрдө алсыз экенимди мойнума алып атам да. Алсыз экендигин ар бир адам мойнуна албайт. Эмне себептен? Себеби дегенде алсыз экенин мойнуна алгандан кийин адам жоопкерчиликти алыш керек. Кандай жоопкерчиликти? Дальше өнүгө турган жоопкерчиликти алыш керек. Ошол жоопкерчиликти мен учурумда алып атабы? Демек чоң жоопкерчилик болуп жатат. Сондай Кандидаттан президентке. бар суроо. Мен суроом мындай болуп турам.
мынакей азыр сен линия берип атасың да. Мен бир компания неметип алып, тарыхта калып кетсем, аябай сонун болот эле. Анан кийин менен баары бөлүшөт эле дейт да. Анан по-любому мындай да. Баягы күчтүү коом бар да. Сен бул коомго кетип калдың да. Бирок сен канчалык деңгээлде делечи, лидер болгон менен баягы эле алсыз коомдо калып атасың да. Сени баягы күчтүү коом по-любому признавать этпейт да. Ал факттар сага мындай влиять этпейби, мен дагы деле алсызмын дегендей болду. Анткени бул коом дагы деле сени көрүп атат алсыз экениңди. Бул жерде сиздин айтып жаткан резолюцияда берилген боюнча биз деген күчтүү коом деп туруп эле анын противоположный болбосо карама каршы жагынан жерге полго алсыз деген жерибиз жок. Бул жерде күчтүү коом анан салыштырмалуу күчтүү эмес коом деп атабыз. Демек, эгерде мен бул күчтүү эмес коомдун лидери боло турган болсом, анан кийин ошол күчтүү коом менен опять-таки мен конкуренция болуп атам. Демек, бул жерде мен коомдун ичинде бири-бирибизди жеген жерибиз жок, бири-бирибизди жеп конкуренция болгон жерибиз жок лично мен. Мен ошол күчтүү коом менен конкуренция болуп, өсүп, өнүгүп жатам. Президенттен кандидатка? Жок уже. Кандидат на президентке? Мындай бир кызыктуу ситуацияда караса, өзү адам алсыз да, күчтүүлөргө теңеле албай такыр элечи. Айка барса аны басмалап калат да. Бирок бул айтып атат, мен ошолорго конкуренция боло алмам дейт да. Сен күчтүүлөргө по-любому кошулбай атасың, по-любому алардан үйрөнбөй атасың да. Алсыздар менен сен кантип аларга мындай күчтүү конкурент боло аласың кайра эле? Кайра эле ушул суроого жооп берсең? Күчтүү конкурент болбосом дагы, мен конкурент болгонго аракет кылам. Сени конкурент катары ошол кабыл аларына көзүң жетеби же кабыл албайбы сен? Алабы, албайбы, ал менин ишим эмес да. Ал алардын проблемасы. Эмне үчүн? Анткени менин негизги максатым бул өнүгүш болот. Мен өзүм гана өнүккөн жерим жок. Мен башка сиздин эле коомуңуз менен эмес, дагы башка коом менен ичара конкуренция болот. Коом дегенде, мисалы компания. Мен өзүм фирма ачтым. Сиздин эле фирмаңыз жок да бул жактачы. Башкалар дагы бар. Мен алар менен конкуренция болуп, мен өсүп атам. Анда бири-бирине суроо берүү убактылары бүттү. Аналитикалык речи үчүн кандидат чыгат. Сиздин убактыңыз 5 минут. Жооптон кийин мындай выводко келип атасыздар макета. Сөз менен айтып кетсем беле, кашкырлардын арасында болгончо шакалдардыкына болбош керек. Болгон жакшы, шакалдардыкына болбош керек депчи. Эмне себептен? Себеби дегенде кашкырды эч убакта жебейт да. Шакалды жей берет. Эми карап туруңлар. Мен бул менен эмнени айтып келип атат да? Бунун коому, жана айтып аткан Жиалдуу деген баары сон деген коому, ошо шакалдардын коомунда болот да. Дайыма бири-бирин жей берет. Аны жаныбарлардын баары жаман көрүп, жана эч ким примат этпейт да. Менин коомумда кашкыр болсо, ал кашкырдын өзүнүн жашоо философиясы бар го. Ошол жашообуздун философиясы менен жашай берет да. Ал буларды болуп, мен башкарышым керек, мен болушум керек деп неметпейт. Ал өзүнүн жашоосунун ырахаты менен жашайт да. Ал өзүнүн жашоосунун ырахаты менен жашаганы бүгүнкү күндө биз үчүн эмне үчүн маанилүү? Себеби дегенде мен эч кимге отчет бербейм. Мен күчтүүлөрдүн эмесмин, бирок мен алсыздардан караганда все-таки бул коомдомун. Демек мен жашоо ырахатым нормальный эле, нормально жашай берем. Анткени менден караганда алсыздар бар деп билем да. Бунун учурунда болсо, мен алсыз коомго барам, менин жашоо ырахатым эмне болот? Менин алдымдагылар менден өтүп кетпесин. Болду бүттү. Өтүп кетип баратабы, басмырлап салуу керек же калтырып коюш керек. Ушунун жашоо ырахаты бүгүнкү кандайдыр бир пайда же адамдын өзүнүн ырахаттан алып келип берип атабы? Же болбосо өмүр бою өзүн басмырлоого алып келеби? Башкалар деле эмес, аягында өзүн өзү басмырлап өтөбү? Ооба, сөзсүз түрдө басмырлап өтөт. Эмне үчүн? Себеби дегенде башкалар алдындагылар билсе дагы күчтүү коом бар экенин ал өзү билет, аны басмырлайт экен. Жана аны өзү дагы билет. Ал эми өзүнүн билгени бара-бара өзүнүн кошо басмырлаган алып билет да. Менин учурумдагы жашоонун маңызы, жашоонун философиясы бул адамга ырахатты көбүрөөк алып кетип атат да. Жана мен айтып аткан статус-кво өнүгүү керек. Алдын ала адам өзүн өнүктүрүш керек деген ушул жерден акталып кетип атат да. Ошол себептен бүгүнкү күндө мен бул жерде отуруп жатам. Андан да жана чыкарда эң жакшы нерсе да, келечекке салым кошом, келечекке митем, келечекке тигитем дейт да. Адам өзү өсө албай жатат. Өзүнө салым кошо албай жатат. Коомго ал эч качан салым кошо албайт. Көрдүк буну эмне себептен? Ал коомго салым кошо албайт. Анткени ал өзү биринчи өзүнө кандай салым кошконду билбей атат да. Аракет кылганды билбей атат. Ал адам эч качан салым кошуп бере албайт дейбиз. Андан дагы бир кызыктуу нерсе, анализде мындай нерсени айтып берип атат да. Аң сезим дайыма өсүүнү талап кылат, дайыма өнүгүүнү талап кылат деп атам да. Бирок бул сөздүн айтпай атат да. Мен ошо алсыздар менен деле өсө берем, ошол жашоо ырахаты мейил этилек да. Бирок ал бунун жашоо ырахаты болбойт. Ошол себептен ал аны айта албай атат. Адам эгерде аң сезимин гана өнүктүрө турган болсо, ал жана жашоосунун алгоритми туура нукта кетет. Кандай нукта кетет? Өзүнүн маңызы бар жашоосуна кетет. Башкалардын алдындагы маңызына эмес, өзүнүн жашоосунун маңызына алып келет. Ошол нерсе адам өзүн өнүктүрүп алат. Жанагы мисалдагыдай эле, бүгүнкү күндө Неймардын жашоосунун маңызын карап көргүлө састараганы. Анан кийин ал Барсада жүргөндөгү жашоосунун маңызын састараганы карап көргүлө. Бардыгы ал өзү үчүн ушул учурда ойлогондо мен тияк барсам бардыгы мен деп калат деп ойлогон, бирок ал аны кыла албады. Эмне себептен? Себеби дегенде ал ошо күчтүүлөрдүн коомуна
Акимай айтканда отуруп мен өнүгүп кетем, тарыхта өзүнчө ат менен калам деп кеткен болчу. Бирок ал бүгүн күндө ал деңгээлге жеткен жок. Эмне себепте? Себеби ал өзүн өнүктүрүүнү токтотуп койду. Өнүктүрүүнү өзүн качан токтотуп койду? Мен уже күчтүүмүн, бул жерде жалаң менден алсыздап турат дегенде өзүн токтотуп койду. Ошол себептен эң негизги нерсе бул өзүн өнүктүрүү болгон нерсе статус-кво бүгүнкү күндө ошол акталып чыгыш керек болчу. Бүгүнкү күндө биз Акимай линиясынан ал эч качан өзүн өнүктүрбөйт экен, жана ошондой эле бул статус-кво акталганбы, акталган эмеспи, кантип актайт экенин да түшүндүрүп бере алган жок да. Болгону менин эго менен калып кете берди. А мен деген өзүнүн эгосу бизге эч кандай пайда, эч кандай салым, аягында өзүнө да кайра терс таасир берет экен. Биз бүгүнкү күндө көрүп кеттик, Жабуучу сөзү үчүн өзүнүн аналитикалык речи үчүн дагы президент чакырылат. Сизге берилген убакыт 5 минут. 5 минут. Рахмат. Бул жерден Элтуран байке өзү моюнду айтып атат да. Анын айтуусу боюнча менин айтып жаткан алдыңкы адамым лидер эмес эле босс экен да. Босс. Ал дайыма коркот экен. Ал өзүнүн ал иши момундай нерсени айтты. Сенин лидериң эмне үчүн басынтат, анткени ал өзүнүн алдындагы адамдар адан өсүп кетет экендигинен коркуп туруп эле басынта берет дейт. Бирок бул калп эмне үчүн? Анткени эгерде ошондой ыктымалдуулук бар болсо, анын алдындагы адамдар дагы өсө турган болсо, лидер эмне үчүн лидер? Лидер ошончолук ал дагы өсөт. Ошончолук алар менен ички уже конкуренция пайда болуп калды. Уже бизге ошону айтып берип койду. Уже ичиндеги конкуренция пайда болуп атат. Демек ал тышкы конкуренциядан дагы ички конкуренция дагы бар экен. Анткени лидер деген ошол үчүн лидер болуп эсептелинет. Анан бул жерден дагы бул босс деген эле понятияны алды. Лидер эмнеге лидер? Оюңар боюнча. Албетте, лидерлердин бардыгын биз билебиз, алар постоянно өзүн өнүктүрөт, окуйт жана ошол нерсени кийинкиге бергиси келет. Анан бул жерден монтип жашоо ырахаты жөнүндө айтып кетти да. Бул деген кандайдыр бир өзү дискомфортный средада жашап, адан бардыгы кыйын болгон средада, бардыгы кыйын болуп, балким чоң болуп сүйлөйт. Сен мисалы эч нерсеге татыбайсың адам. Анан мен сенден кыйыныракмын деп коомдо уже дискомфортный среда. Ушундай средада кантип адам рахат алат? Кантип алсыз адам өзүн рахаттуу сезет да? Тескерисинче, менин айтып жаткан коомумда адам рахат сезип атат, жашоонун рахатын. Эмне үчүн? Анткени лидерлер ошол лидерликтен рахат алат. Лидерлер дайыма өсөт, дайыма өнүгөт. Лидерлер өзүнүн алдындагы адамдарга бир нерсени берет жана алдындагы адамдардын дайыма өйдө жака түртөт. Булар айтып жаткандай, босс деген, так силер бардыңар менин алдымда иштейсиңер, унчукпагыла, тигинкиле, минткиле деп айтат боссчу. Бирок мен босс жөнүндө сүйлөгөн жерим жок. Мен лидер жөнүндө сөз болуп атат. Лидер кантет? Лидер дайыма өзүнүн күчтүү болгон күндө деле, бирок биз ал тууралуу ойлойбуз, өзүнүн күчтүү болгон күндө дагы алардын баарын жанына чогултуп алып, бардыгына баары лидер болот. Ага жол көргөзүп берет. Алар менен команда болуп иштейт да, негизичи. Анан ошондуктан бул жерден тескерисинче лидер жашоонун рахатын сезип атат. Тескерисинче лидер бул жерден өнүгүп атат. Ички жактан да өнүгүп атат, тышкы жактан да өнүгүп атат деген нерсени айткыбыз келет. Анан жалпы өзүм линиям боюнча айтып кете турган болсом, биз мондай нерселер болду да бердим. Эң негизги ключевой момент бул 3 нерсе боюнча токтолгон. Биринчи адам, жеке адам. Кайсыл чөйрөгө киргенде адам өзүн комфортно сезет, моралдык жана психологиялык жактан. Албетте ал лидер болсо, тигил жактан ал андай сезбейт. Анткени аны бардыгы жаман деп эметет, сен эч нерсе колуңан келбейт жана башка. Экинчиден, кайсыл чөйрөгө киргенде адам көбүрөөк салым кошо алат. Кайсыл ролду ойногондо, ошол коомго дагы, жалпы дүйнөгө дагы. Аутсайдер болуп, чоң механизмде кичинекей винтик болгон учурда ал көбүрөөк салым кошо алабы, же болбосо лидер болуп, бир кичинекей механизмдин лидери болгон учурда көбүрөөк салым кошо алабы? Винтик болгондо ал кошо албайт. Эмне үчүн? Анткени ал винтикти оңой эле эртең алмаштырып салып коет. Оңой эле алмаштырат. Мисалы, бир чоң корпорациянын эмесине сен бир аз жумуш кыла албай калсаң, сени чыгарып ийет жумуштан. Ал эми лидер болгон учурда бул нерсе болбойт. Анткени ал бул компанияны алсыздарды топтоп алса дагы алардын башчысы. Эгерде компания банкрот болгон күндө дагы ал адамда уже тажрыйба бар. Анткени анын ошончолук деңгээлде жоопкерчиликти мойнуна алган. Демек ал ошончолук деңгээлде кайта тажрыйбасы менен колдонуп, кайта жоктон бардык алат деген нерсени түшүндүрөт. Анан келечек жөнүндө сөз кылып атам да. Эмне үчүн маанилүү? Эмне үчүн мага, например, Акимайга катары, эмне үчүн мен ушул Кыргыз лигасына кошулушум керек? Орус лигасына барбай. Мен азыр Орус лигасына барсам, эң ылдыйкы дебатер болом. Биринчиден орусчаны билбешим мүмкүн, жана алар бизден акылдуураак да.
Кыргыз лигасына келсем, о финалга чыгып атам. Эмне үчүн мен Акимай катары ушултун тандашым керек. Анткени бул Кыргыз лигасына келгениме биринчиден өзүм комфортно сезип атам, экинчиден Кыргыз лигасын салым кошуп атам. Мен уже жакшы дебатёрмун. Демек мен сөзүмдү угат. Мен абай эме кылып койду, главный тренер кылып койду. Мен уже реформалар киргизүү укугум бар болуп калды. Демек, бул жерден мен уже салым кошуп атам, Келечекте орус лигада мен калбайт болчумун тарыхында да. Акимай десе ким вообще билбейт. Кыргыз лигада билесиңерби? Билет. Тарыхта калып атамбы? Калып атам. Всё, рахмат. Анда эмесе. Спикерлер кол алышып койгула. Азыр